Бул жактан эле Анжелика эже келип калды дагы. Айылга качып мен да барып келдим. Убагында бир кабыл алып койгон чечимдерим болбогондо 100 000 сомдук колдоо берди. Күндүзү кечке Яндексте иштейт, мен курсагымды тойгозот, алып барып алып келет. Аябай адамдарды ойлондурган кыз болсом, учурда Салам достор, бардыңыздарга, аптаттуу ысыкта жалпыңыздарга салам жолдойбуз. Бүгүн дагы ким элем мен ким болдум чыгарылышында өзгөчө сонун өнөргө ээ дизайнер, өзгөчө мыкты кыздардын катарын толуктаган 21 жаштагы Айдана конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Ушундай бир ысыкта элдин баары эле айылды көздөй качып жаткан учурда сиз борбор калаада эмне менен алектенип атасыз? Айылга качып мен да барып келдим. Жакында эле келдим. Бул жакта өзүмдүн жумушум менен алек болуп атам. Жакында эле ошол элдин баары көрүп бүттү болуш керек. Показга катышып, показдан Анжелика эжебизден инвестиция алып, колдоо алып, азыр ошол инвестициянын үстүнөн иштеп жаткан учурум. Өзүм жаңы коллекциямды чыгарып, анан көптөн бери кыялданып жүргөн үлпөт көйнөктөрдүн коллекциясын чыгаргым келип жүргөн, ошолордун аракетиндемин. Азыр эле ушул съемкадан кийин буюрса Мадинага барып, кеземелерибизди алып, ушундай бир кадамдарга даярданып турам. Демек, Анжелика айымдын дагы колдоосун көрдүк, уктук, анан инвестиция дегенде эле эмне берди болот экен дейм. Кээ бир адам түшүнбөй калышы мүмкүн да. 100 000 сомдук колдоо берди, акчалай жардам берди. Акчасынан тышкары жөн эле акчаны берип коюп, эмне болсоң ошол бол дебестен, тескерисинче ошол реклама жаатында, анан жада калса мобилографына чейин кошуп берип, аябай чоң колдоо берип атат, өзүнүн кеңештерин айтып атат. Жанында жүргөн ошол дизайнер курбулары менен дагы тааныштырды, ал эжелер менен да мени байланыштырып койду. Ал эжелер да жакында показ өткөргөн атыптыр, ал жакка да чакырып атышат, чтобы өзүңдүн чыгарган коллекцияларыңды ошол жактан сатканды үйрөн, сатып ал деген сыяктуучу аябай жакшы колдоолорду берип атат. Азыр ошол колдоонун негизинде кыймылдап жүрөм. Негизи эле мындай нерсени күтпөгөн учурдагы келген сүйүнүчтөр адамга өзгөчө бактылык тартуулайт. Ооба. Показда тургам, анан 2-нчи орунду алгам. Гран-при 1, анан менден кийин да 3-нчү орун бирөө болду. Чыгып, мен 2-ни алганыма деле толкунданып, сертификатымды карап, сүйүнүп, жакшынакай эле тургам. Кийин бул жактан эле Анжелика эже келип калды дагы. Ошол 100 000 сомдук колдоо бергенге уруксат этип коюңуздар деп айтканда, мен түшүнбөй бир чети аябай көтүсүз болду. Кубандым, үйдөгүлөрүм именно ошол видеону ошол жер аябай тартылып калган экен. Жөнөтүп, баардыгы сүйүнүшүп, айылга барсам да туугандарыбыздын баардыгы аябай колдошуп, сүйүнүштү. Жакшы күтүүсүз болду. Жакшы. Жакында эле жалпыбыз жакшы көргөндөй эле, жакшы билгендей эле Айдананы Арзыбек Ванаманын өзгөчө бир показында дагы көрүп чыктым. Ак көйнөк кийип алып чыктың, Кызың ак көйнөк кийди. Анан аябай таң калып, кээде деп жана подиумга чыгышты эле кээ бир адамдын колунан келе бербесе керек. Ошол подиумга чыгыш үчүн канча жылдык эмгегиң кетти? Мен мындан 4,5 жыл мурун биринчи жолу курска Жалал Абад шаарында окуп баштагам. Ошол жакта машинкага отуруп, ийне кайчы эмне деген сыяктууларды билип, анан 2 жыл окуп жүрдүм. Жалал Абадта эле мындай бир тыштап, бир окуп, ушинтип жүргөнмүн. Анан
2 жыл мурун Арзубек байкеге келдим дагы. Анан Арзубек байкеде окуп баштадым, Арзубек Ванамада. Анан ал жакта 3 айлык курсум бүткөндөн кийин эле Осмон Багышбеков деген дагы өзүмдүн дизайнерим бар. Мени мындай адам кылып аткан наставник десем болот. Ошол дизайнериме келип, ошол жакта иштеп баштадым. Жардамчы катары эле чакырган башында. Анан келгенден кийин билимимдин жетишсиздигине өзүм ынанып отуруп, мени дагы үйрөтүңүз деп өзүнөн кууп жүрүп, суранып жүрүп, Кудайга шүгүр азырга чейин чогуу иштешебиз. Азырга чейин мага үйрөтүп келет. Ошентип мындай аябай жакшы көңүл буруп бул сферага киргениме 2 жыл болду. Ошол 2 жылдын жыйынтыгы ошол показга чыктым. Аябай показды күтүп жүргөм өзү. Арзубек байкеге окуганда эле качан показ болот деп жүргөмүн. 2 жыл күттүрүп, быйыл буюрса болуп катыштык. Айдана, негизи эле ошол показ болгондон кийин эле аябай ызычууну жаратпадыбы? Өзүң көрдүң. Анан ошол подиумда чын эле жаланган дизайнерлер менен чыныгы модельдер болуш керек беле же блогерлердин да орду бар беле? Оюң? Менин оюм мындай карап көрсөк блогерлердин болгону деле жакшы го дейм. Себеби жон гана модельдер, жон гана биздин өзүбүздүн кичинекей кыргыз аудиториясы болсо, балким биздин модабыз ошол эле жерде чектелип калмак дегендей. Ал эми ал жерге канчалаган миллиондуу подписчиктүү эме блогерлер келди. Булар менимче жакшы. Анткени Казакстандан келишти, мурунку билген показымда Өзбекстандан да келишкен блогерлер болгон, Арзубек байкенин показындачы. Алар дагы ошол Казакстанга алып барып жайылтып атат дегендей. Мисалы, именно кыргыздын культурасы Казакстанга да тарап атканы бул жакшы эмеспи? Анан эми азыркы учурда көпчүлүгү эле көрүүчүлөрдүн ичинде Айдана чын эле азыр эми биз кийин буйрутма берсек эле ошондой аябай идеалдуу тигип бере алабы, жеке өзү деген суроону бериши мүмкүн. Мен дагы суроо бергим келет. Балким сенин дагы бир кардарыңа айланат чыгарбыз. Өзүң кандай буйрутма берсе ошону тиге аласыңбы же бирөөнүн жардамы мененби? Учурда ошол индивидуальный заказда алып иштеп баштагам. Өзүм тигемин, ооба. Анан өзүмдүн определенный бир багытым бар. Именно ошол свадебный кыз узатуу деген сыяктууларга көбүрөөк басым жасаймын. Анан мен айтып өткөндөй, жанында ошол дизайнер Осмон байкем. Ал мага дагы деле жардам берип турат. Мен айтпайм, мен толукканды уже дизайнер болуп бүттүм депчи. Мен дагы деле процесстемин, мен дагы деле үйрөнүп атам, окуп атам. Мен дагы деле ошол өзүмдүн наставнигимдин этегин кармап алып, дагы деле үйрөнүү этабындамын да. Мага ошол дизайнерим жардам берет көбүрөөк. Кыргызстанда дизайнерлердин орду кандай? Эл кандай баалашат? Менимче азыр жакшы эле болуп калды окшойт. Мол показдардын өткөнүнүн таасири да мына ушундан деп ойлоймун да. Мурда модага кызыкпаган, тескерисинче мындай адамдардын ою тиктирсек арзан болот, ошончун тиктирип келели деген түшүнүк бар эле. Азыр уже бир аз алмашып, наоборот, өзгөчөлөнүү үчүн тиктирүү, жаңылануу үчүн, эч кимге окшобой тургандай бир кыялымдагы образды жаратыш үчүн дизайнерлерге кайрыла турган болуп баратканы, бул дагы өзүнчө бир биздин жеңишибиз деп билем. Дизайнерлердин орду эми көтөрүлүп келатат окшойт деп ойлоп атам. Жакшы. Эми сенин ушул өзүңдүн кесибиң тууралуу сүйлөштүк, эми бала чагың тууралуу сүйлөшсөк, өзүбүз көргөндөй эле бир аз ден соолукка байланыштуу муктаждык бар экен, ошого карабастан өзүңдүн сүйгөн кесибиң менен алектенет экенсиң, сүйлөшө келгенде өзгөчө айым экенсиң, өзгөчө кыз экенсиң. Анан бала чагың кайсы жакта өткөн, канча бир туугансың, ошол тууралуу? Мен өзүм Жалал Абад шаарында туулуп өскөнмүн, 3-1 тууганмын. Бала чагымда ошол Жалал Абадда айылда кадимкидей өткөн. Мен ден соолугум тууралуу ошол кичинекейимден эле билишип, ошол кичинекейимден эле таяк кармап, анан 3-класска чейин мектепке велосипедде барчумун. Анда да өзүм тебе алчу эмесмин. Велосипедде апамдар, атамдар баары ишке кетчү да. Мен эжемдер жаштары чоң, бир тууган байкем менен эжемдер уже алар үй бүлөлүү болуп чоң да, аларчы менен 9-12 жашкачы. Алар өздөрү менен өздөрү болуп үйдө жалгыз калчумун. Анан ошол кезде мындай мен мектепке ким алып барып алып келеткен деп мынтип
эме болчумун да, анан велосипед болсо мындай воротанын сыртына көрсөтүп коюп койчумун, классташтарым өтөт да, чтобы мен кете эле экен деп, ала кетишсин деп велосипедти көрүнүктүү кылып коюп коем. Анан айдана жүргеттик деп классташ балдар, кыздар келишет да. Анан кийин велосипедке отургузуп алып, түртүп алып барып, киргизип, отургузуп, анан кайра бүткөндө таштап коюп кетишчү. Ошентип 3-класска чейин мотоцикл минип, анан велосипед минип, ошентип барып келип үйрөндүм. А 4-класста анан биринчи жолу таяк кармадым. Мындай мурда деле таяк кармап бассам болот экен деп, просто мен жалкоолук кылган окшоймун да. Велосипедке отуруп алып элечи. Анан 4-класста таяк кармап басып баштап, анан өзүм көз карандысыз барып келип баштадым. Мектепте кандай окуучулардын катарында окудуң? Мектепте Кудайга шүгүр отличница болуп бүттүм. Жыл сайын грамота менен сыйланып, анан 8-9, 7-класстан 9-класска чейин мектеп президент болуп, то есть класста аябай жакшы ийгиликтер жараттык. Мектепте да тынч жүрбөгөн кыз элем. Негизи мен курбуларым бар, аябай мындай биригип алып, кайсыл жакта кандай иш чара болбосун, кайсыл жакта мындай активдүү иш кылыш керек болсо, любой жерге бизди баска деп алып кетип, ошол жактарда сахналык көрүнүштөр аткарчубуз, актрисалык эмемди дагы ошол жакта күчөткөнмүн, ырдачумун, алып баруучу болчумун. Айтор мектепте колумдан эмне келсе, ошонун баарын кылып аябай активдүү болуп жүргөм. Ал нерсеге таяк менен жүргөн тоскоолдук жаратчу эмес беле? Негизи мен үчүн жараткан эмес да. Бирок айланамдагыларга мындай жаратып аткандай сезилеби, мени мындай чектеп турган мугалимдер да болгон мектептечи. Бир жолу болгон, классыбызды мен аябай мындай даярдоочулугум да жакшы болчу да. Анан классыбызды даярдап бир сахналык көрүнүшкө башка бир мектепке барып, сахналык көрүнүш аткарып беребиз деп, ал жакта конкурс жарыш болчу. Ошентип даярдаганымда сен кыйналасың, сен кала бер деп туруп мен классымды алып кетип калганда, болбосо ал нерсеге мен даярдаганымда сен могул роль аткарасың, сен бул нерсени сүйлөйсүң деп меники болуп туруп башкалар кетип калган. Мен де ошондо аябай мындай ыза болгон да. Анан мен кыйналбайм, мен бара берем десем дагы, сен жоопкерчилигиңди биз ала албайбыз. Бирдеке болуп жыгылып бир нерсе болсоң биз эме кыла албайбыз деп, мынтип ошондой учур болгон. Анан аябай ошондо ызаланып, эмнеге мындай болуш керек деп, мындай апама ыйлап келип, ошентип жүргөн учурлар болду. Андан кийин уже мен кайсыл жакка болсо барам, мен эчкимиңер чектей албайсыңар, чектебейсиңер деп, анан мугалимдер менен урушуп дагы жүрүп, анан кайра өзүмдү башынан көрсөтүп, анан барып баштаганмын. Кээде мисалы үчүн баланыкын башкасы албассың, бирок ата энең кээде өзүнү күнөөлүү сезип, сени аяп, ушундай учурларын байкачу белең? Ооба, атам менен апам дагы деле аяп турушат. Көп нерсени талап кылбайт. Ошол менден эң эле талап кылганы мен бактылуу болсом эле болду аларга. Айтор мен эмне кылам десем, эч чектөөсүз бардык нерсеге макул болушат, аябай колдошот. Бирок мен апамды ушул жерде айткым келет да, аябай күчтүү аял экен депчи. Себеби мен 10 чөйрөмдүн бири ошол өзүм сыяктуу мындай мүмкүнчүлүгү чектелген деген сыяктуу достор, эжелерим бар да. Бирок аларга салыштырмалуу апам мени күчтүү кылып чоңойтуптур. Анткени менде мындай психикалык эч кандай чектөөлөр жок, өзүмдү мындай бирөөдөн кемсизүү деген нерсе жок. Мен мындай денемде кандайдыр кемчилик болгон менен, бирок психикалык мен өзүмдү толук здоровый адам эсептеймин да. Бирок көпчүлүгү менен барып сүйлөшө келсем, эл алдына баскандан уялам, көчөгө чыккандан уялам, мен бул иштерди жасай албайм, өзүмө ишенбейм деп, жашы бир 30га жакындап калса деле ата энесинин жанында отурат. Ошондой эжелер бар да. Мындай чыгыңыз, иштеп көрүңүз, өз алдынча болуңуз деп айтсаң, аябай өзүнүн мээсинде таракандары деп коет го, ошолор көп. Кудайга шүгүр, апам мени ар дайым эсимде, мектепке барарымда дагы, кийинтиргенде дагы, сен класстагы эң сулуусусуң, сен эң активдүүсүң, сен аябай жакшы сүйлөйсүң, сен аябай жакшы окуйсуң деп апам мени ар дайым мактап мотивация берип турчу да. Анан мен өзүмдү ошондой экенмин деп эле элестетип, мен өзүмдү эң алдыңкы адам деп элестеп, ошентип эле бүткөм. Борборго качан келдиң? Ошол 2 жыл мурун Арзыбек байкеге окуганга келгем. Ага келгенде дагы атам өзү алып келген. Болгондо дагы кыш болчу. Арзыбек байкеге окуйм деп мен көп жыл кыялданып жүргөмүн да, аябай мындай бирок акчасын кантип төлөсөк экен деп, мындай үй бүлөмдө дагы аябай деле биз орто үй бүлөдөнбүз.
Анан бирок ата энемне жүк кылбастан өзүм акча таап өзүм окугум келди. Анан бир проектке катыштым. Ал проектте дагы ошол инвестиция берет экен. Ал жакта өзүбүздүн проектибизди сунуштадык. Ошол жерде мен өзүмдүн билимимди жогорулатуу үчүн мага акча керек деп ошентип өзүмдүн проектимди жактадым. Ошол 60 адамдын ичинен ал жерден да утуп чыктым да, бир 5-6 адамга берген ошондочу. Ошол 120 000 сом өлчөмдө акча утуп, жарымына окуп, жарымына болсо машинкаларымды алганмын. Анан атам ушунча акча утуп, ушунча өзү аракет кылып атат, кызымды кантип болсо да окутам деп, атам ошондо Матиз Матиз менен Жалал Абадтан Бишкекке алып келген. Бул жакта жашай турган эмелерибиз деле жок, туугандарыбыз же башка деле. Анан квартира издегенбиз. Бул жакта квартира издеп, ак өргөдөн бир кичинекей эле квартирага чыкканбыз. Атам Яндексте иштейт да. Мени окууга алып барып таштап коет. Мен окууну бүтүп чалам, атам кайра өзү алып келет. Кышта январда келип окуп баштагандымда, сен тайып кетесиң, мен бир жерде жыгылып каласың, мен сени эч кимге ишенбейм, мен өзүм сен менен жашап, өзүм сени окутам деп, күндүзү кечке Яндексте иштейт, мен курсагымды тойгозот, алып барып алып келет, квартирабызды төлөйт. Ошентип атам мени бир ай окуткан. Бир ай окутуп, ушул жакта биринчи жолу Бишкекке келип ушинтип көнүп баштагам. Буга чейин жыл сайын 2-3 жолу келчүбүз, болгону больницага эле келебиз. Анан мен анча башка бир иш чара деген сыяктууларга келип, бат эле кетип жашачу эмесмин да. Бул жактын жашоосун көп деле билчү эмесмин. Ошентип алып келди, үйрөндүм. Бирок тилекке каршы бир айдан кийин атам Яндекстен кууп кетти да. Бирөө не то жазып койгон экен, атамды навсегда уже блок кылып коюшту да Яндекстен. Уже атам башка жакта иштей албайчы, башка бир эмеге кирейин десе да болбойт да. Ошентип атам айласыз бул жакта бир абамдар бар болчу. Ошол жакка таштап, эми өзүң тирлигиңди өзүң кыл кызым, мен сага барып Жалал Абадтан иштеп акча салып турам деп мени таштап коюп кеткен. Атам экөөбүз бир ай жашап, бир аз үйрөнүп көнүшүп калгандан кийин, анан өзүмчө жашап баштадым. Ошондон кийин өзүм үчүн жашоо күрөш башталганда, уже как раз жас келип калган болчу анда. Негизи өжөр болсо, көп нерсеге жеткениңге мүмкүнчүлүк бар. Акырында талпына берсең баардык нерсе келет. Анан азыркы учурда да ошол балдак менен жүрөт экенсиң. Коомдук транспорттарда же болбосо көп басканда кыйналбайсыңбы, диагнозуң кандай деп коюлган. Мисалы үчүн кыймылдап, машинканы деле бут менен тээп иштетесиң да. Кыймылы деле жакшы экен, бирок эмнеге балдаксыз басууга мүмкүн эмес? Менде ошол бир аз ошол маселелер бар, ошол кичине эле жардам болсо басып кете берем, анан ошол кармап турган таяк эле болуш керек да. Ошол көп жолу операция болдум, мындан дагы аябай мындай хуже болчу. Кудайга шүгүр, акыркы эле операциям уже 1 жыл мурун эле болду. Ошол арса эме кылып өзүмдүн үстүнөн иштеп эле ден соолугубузду карап эле келатабыз. Ушунчасына да шүгүр да. Себеби бир жолу ошол күчтүү бир врачтарга көрүнгөнбүз, чет өлкөдөн келген атайын. Ошол врачтар айткан, негизи мындай диагноздагы адамдар белинен ылдый такыр иштебейт, алар коляскада отурушат, же болбосо коляскага да отура албай жатышат алар депчи. Силер кантип эмне кылып бул кызды бастырып алдыңар деп аябай апамдарга ошентип айтып таң калышкан да. Апам менен атам менет болуш керек, аябай тынч эмес да. Кайсыл жакты укса ошол жактарга алып барып лечение кылып, башка кылып, операция кылып отуруп, азыр таяк менен кенен басып жүрө берем. Базарларды аралап жүрө берем, транспорттордо жүрө берем. Ыңгайлуу эле чарчаганда отуруп эс алып коюп, кайра жумушумду улантыра берем. Кече күнү дагы дал ушул чыгарылышта бир эжени тартып калдым, аны ажай айтып калды да. Таңнура дейт, ушундай бир адамдарга таң калам дейт. Башы мени көргөндө дейт, башы бурулгучакты карайт дейт, анан жөн кетпей, ой тоо деп көкүрөгүн кармап кетет дейт. Анан ошо көкүрөгүн кармабай эле, мойну бурулуп карабай эле кете берсе болбойбу депчи. Мындай учурлар сенде да болбойбу? Ооба. Бул нерселер менде көп болуп, мени ыйлатып да жүргөн. Учурунда. Айрыкча мектеп кезинде аябай ушундай болчу да. Жаш балдар өтүп кетип атып деле, сиз айткандай мойну бурулганча карап өтүшүп, колдору менен көрсөтүшүп, ушундай болчу. Анан не кылабыз? Башында ыйлап, бир аз тартынып, ушинтип жүргөм.
Анан эми караса карай берсин эмне дейсиң да, акыры уже жеңиш керек да ал нерсеничи. Көңүл бурбай баштадым. Азыр деле эми карагандар карайт. Бирок ошол менин оюмда уже мени бирөө карап атат деген нерсе да чыгып кеткен да ужечи. Мен өзүм менен өзүмдү мындай таяк менен баскан адамдай элестетпей эле жүрө берем кадимкидей элечи. Любой жерге кирип басып чуркап, жетпей калсам кое турбайсыңарбы деп наоборот урушуп жанына адамдардычы мен жеткирбейсиңерби деп эле ушинтип жүрүп, андай нерселер уже менде жоголуп кеткен. Мен уже көңүл да бурбай калгам. Мени ким карап атат, кандай сынап атат, эмне деп атышат. Кете берем мен. Демек көздөгөн максаты түз болсо, эч кимдин караганы, башка кылганы таасир этпейт. Таасир этпей калат экен. Жакшы. Анан эми кыз киши болгондон кийин көбүнчөсү алдын карап, ойлоп каласың дейм. Мен да турмушка чыксам, мен ушул адам, ушул боюнча кабыл алган адам жолугабы, эртең мен бала болсом кандай болот деген ушундай бир ойлор сага да көп келеби? Келет, жакындан бери эле келип баштады. Ага чейин өзүм жаш бала сезип эле жүрчүм. Үй жакка барып келсем дагы ушул сыяктуу суроолор келип баштаптыр уже. Будан түшүп келаткан окшойт. Жок, бирок мындай. Жок, бирок. Ушул сыяктуу нерселер болот атат, ооба, бирок мен пока эч кимге мындай ишенбей элем го. Анан аябай олуттуу нерсе деп ойлойм. Үй бүлө куруу азыр не только мен мындай 5 мүчө солор деле бир аз эле жашап ажырашуу деген нерсе аябай көбөйүп кетпедиби? Ошондой мындай ката кетирүүдөн корком деген сыяктуу. Албетте ойлондурат. Убагы келсе көрөрбүз. Азырынча шашпайбыз. Азырынча шашпайлы. Азырынча приоритетте ушул карьераны тургуза алуу. Мындай ата-энем көргөндө бул өзү менен өзү эч кимге муктаж эмес деген бир ишенимди көрсөтүү аларга. Көңүлдөр ток болсо. Ток болуш керек. Бул программанын аталышы өзүңүздөр жакшы билгендей эле ким элемин, ким болдум. Ар бир келген каармандан жооп алгандан тажабайм. Ким элеңиз, азыр ким болдуңуз? Албетте биз эң эле алгач Аллахтын кулубуз, пендебиз, анан кыргызбыз дегендей. Мен айтып калам да, ушул жөнүндө посторум дагы аябай жакшы кетет. Мен эгер өз үстүмдөн иштебегенимде, аракет кылбаганымда, убагында бир кабыл алып койгон чечимдерим болбогондо, мен балким жөн гана ошол үйүмдөн айылдан чыкпаган, ата-энемдин колдоосуна дагы деле бир мындай муктаж, ошондой эле кыз болуп калып кетет белем депчи. Бирок азыр андай эмес, Кудайга шүгүр, бардык аракеттин артынан мен өз жашоомду өзүмө колго алганым бул менин чоң жеңишим. Алардын ишеничине киргеним, бүт мен бул жакта мисалы тууган уругум деле жок да, өзүм эле жалгыз жүрөм, өзүмдү жашоомду өзүм эптеп жүрөм. Колдон келсе мен үй бүлөдөн эмес, наоборот үй бүлөмө жардам бергим келген адам болуп жүрөм да. Учурунда кылып койгон аракеттеримдин натыйжасында Кудайга шүгүр азыр ушундай бир элдерге таанылып баштадык, жакшы карьералар курулуп баштады, акча таап баштадык дегендей айтор ийгиликтер акырындан келатат. Жалпысынан мен кичинекей эле бир туугандарыбыз же башкаларды айтышканда бул эми кантип чоңойот, келечеги кандай болот деген бир аябай адамдарды ойлондурган кыз болсом, учурда Айдана болуп кеттир деген бир ушундай кыз болуп жүрөм. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй эле чындыгында Айдана менен маектешүү ошончолук бир кызыктуу, аябай позитивдүү кыз экенсиң. Буюрса көптөгөн ийгиликтер арта берсин. Дүйнөлүн дүңгүрөткөн ошол эле Орто Азияны эмес Европадагы конокторду алып келип өзгөчө бир показдарды өткөрө турган деңгээлге жет. Сага ийгиликтер каалайбыз. Эс алуу күндөрүң мыкты болсун, бирок жайында иштесең керек кайра. Аябай. Буюрса. Урматтуу көрүүчү, эгерде сизге дагы жаккан болсо, анда комментарий бөлүмүнө жакшы бир билдирүүлөрдү жаза кетсеңиздер болот. Ал эми үлпөт көйнөктөр жакында кыз утуп эле кандай көйнөктөрдү кийсем болот деп ойлонуп жазсаңыз, анда кыялыңыздагы көйнөктү Айдана даярдап берүүгө даяр. Көрүшкөнчө.